Assalamu alaikum, туғандар, қандайсыңар? Салам алейкум, туғандар. Салам алейкум. Клуб Малина YouTube каналының подписчиктері, Малина сүйүүчүлөр, багбандар, багбаншалар, группалаштар. Мына өзүңөр билгендей, мен үйүмдө видео тартканбыз. Малинанын полька сорту боюнча. Анан ошол жерден сөз бердик эле. Каалоочуларга өзүбүздүкүнө кошуп туруп, көчөт алып келип беребиз деп. Ошол көчөткө келип, уже экинчи күн бүгүн казуу кадышып атат жумушчулар, 4-5 бригада. Азыр процесстин кандай жүрүп атканы боюнча өзүңөргө көрсөтүп беребиз. Өзүңөрдүн көзүңөр менен көрүп, толук маалымат аласыңар. Каналга лайк басып, катталганды унутпагыла. Ассаламу алейкум, туғандар, кандайсыңар? Беки, Жылдыз. Мына Кудай буйрса биз жумушту баштадык. Иш кызуу жүрүп атат. Элдер казышып атат. 4-5 бригада иштеп атат. Мына малиналар момундай болуп 50 штуктан болуп байланып, жиптин үстүнөн кыркылып, анан кийин опилкага, нымдуу опилкага малынып, пакетке оролуп, фурага жүктөлөт Кудай буйрса. Мына баштап өзүбүз баарын контролдоп жүрөбүз. Анан баягы действительно фолькабы деген туугандарга түшүмүн деле көрсөтүп койлу. Бул маточник туугандар, буну атайын көчөткө өстүргөн. Булар маточник. Мынакей өзүңөр көргөндөй 100% Кудай буйрса фолька. Тамырлары аябай жакшы. Булар көп күндө жатпаш керек. Ошон үчүн азыр бул жактан мына трактор келе атат. Трактор сразу жүктөп. Мынакей туугандар. Фолька. Анан азыр бул тракторге могулар жүктөлүп, тетиги фуранын жанына барып, ал жерден кыркылып, опилкага малынып, нымдуу опилкага. Анан кийин пакетке оролуп кетет. Пакетке оролуп, фурага жүктөлөт. Мына туугандар, монтип трактор менен келип, могул жерге көлөкөгө түшүрүп атабыз. Бул жерден кыркылып, бабушкалар кыркып атат. Кыркылгандан кийин момундай болуп опилкага малынып, опилка суу менен аралашылып, көчөттөргө жарма жасалган. Баргынча ушу менен питайт этилип кетет. Тамырлары жакшы. Момундай болуп пакетке оролуп, тамырларын өзүңөр көрүп атасыңар. Көчөттөр жакшы. Оролуп, анан мына фура турат. Кудай буйрса, шамалга калбай, сразу фурага жүктөлүп атат. Фура холодильник. Скотч менен байлайбыз мону. Скотч менен оролот. Сыгып байлайбыз, что местаны. Потому что сейчас получается, вы грузите потихоньку. Правильно?